Аллах берген рызкын акысында берели. Жекет менен садакада береке бар себеби муктаж болгон адамдардын кемчилигин толуктап, жардам берип, биргелешип көйгөйүнү чечели. Соода кылсак алдабайлы, таразадан башкадан, шайтан дагы өз ишини алдамайдан баштаган. Үй бүлөңө балдарыңа арам оокат бергенден андан көрө өлгөн жакшы, дагым татпай ачкадан. Билесиңби арам оокат канга сиңип кетерин, бир күн келип өз башыңды байкатпастан кезерин. Ансыз деле тагдырыңа канча рызкы жазылган. Аллах аны көрүп турат, арам адал экенин. Баарынан да эң жаманы жетимдин акын жебегин, жепкөнсөң да өзүң эч нерсе эмес дебегин. Арабызда жашап жүрөт жан кейткен адамдар ун сураган кайырчыга берет экен кебегин. Кээ бир кедей жебегенди көп байлардын эти жейт, алсыздардын башын сылап күнөөлөрүн кичирейт. Бир жетимдин жашы агып башы жерге ийилсе, билесиңби асмандагы Аллахтын аршы титирейт. Кантсе дагы жараткандын ыраазылыгын табалы, муктаждарга жардам берип Кудайга да жагалы. Баарыбызды күтүп турган муздак болгон кабырга барсак дагы тоодой болгон сооп менен баралы. Балким бир күн дүйнөнүн түбүнө да жетебиз, болушунча көз болуп элге жарк журк этебиз. Бирок ойлон, эй бир тууган бара турган мүрзөгө, эгер болсо жакшы амал сооп алып кетебиз. Сооп иштер кылбасакчы кабырга кантип барабыз? Пайгамбардын шафаатынан не деп сурап алабыз? Бир сүннөткө амал кылбай өтүп кетсек дүйнөдөн кыяматка чейин көрдү кантип чыдап жатабыз? Болушунча оңго баскын, сол жагыңа караба. Адамдарды бай кедей деп эки бөлүп санаба. Душман жерден биз үйүнүн үстүндө темир листтерин алуу аракеттериндебиз. Мына мындай аракет бизде өтө курч болуш керек. Чечкиндүү кадамдар, жыйынтыктуу иштер болуш керек. Биздин ушул ар бир кадамдарыбызда жыйынтыктар болушу керек. Сөзсүз түрдө анан ушул жыйынтыгыбыз бир канча адамдарды кубандырып, сүйүндүрүш керек. Бул кайрымдуу фонду ушундай аманатка кыянат кылбаган, жакшы ишти жасап, аркабызда жакшы иш кылган, жакшы иш болуш керек. Ошондой фонд элдин, карапайым элдин фонду болуш керек. Ошон үчүн Кудай буйруса мына урматтуу мекендеш, ар бирин далил менен көрсөтүүгө аракет кылып атабыз. Бир үй бүлөнү кубандырган турабыз. Бир үй бүлөдө бир эле кыргыз эмес, бир канча кыргыз жашайт. Биздин бүгүнкү бул аракетибиз канчалаган кыргызды кубандырган, сүйүндүргөн иштер жүргүзүлүүдө. Ар бир областта үйлөр салынууда, Кудай буйруса. Бул кылып аткан ишибиз биздин бүгүнкү аракетибиз эртеңки келечек үчүн, эртеңки акыретибиз үчүн. Биз бул дүйнөдө, жалган дүйнөдө убактылуу көз ирмемдебиз. Бирок ар бир кыргыздын, жигитин, улуу кызын намустуу, жүрөгүндө ыйманы, кайрымы бар мекендешти чакырып кылып келебиз. Бирок биздин ушул чакырыгыбыз канчалаган үй жок адамдарды үйлүү кылууга себеп болуп атат. Ошон үчүн ушул чыныгы мусулмандык парзыбыз, чыныгы кыргыздын жигити катары, кыргыздын уулу катары жасаган ишибиздин жыйынтыгын биз дайыма чагылдырып айтып келебиз. Негиз айтат, жакшылык кыл, көрсөтпөй кыл дейт. Бирок биз көрсөтпөйлү десек, бүгүнкү күндө үлгү болуу үчүн жасалып атат бул. Башкаларга чакырык болсун. Мен ушул жерде туруп айтар элем. Мен кыргызмын деген баардык кыргыздын уул кыздарын чакырам. Кайрымдуу болууга, мээримдүү, бирибизге бири жакшы мамиле жасоого чакырык кылам. Анын ичинде Оштогу ушул кандайдыр бир иш менен алектенген ушул бир туугандарды мекендештер чакырып кылам. Мына Ошто үйлөр салынып атат. Кайрымдуу болуу фонду тарабынан. Деги эле биздин фонд болбосо дагы бирибизге бирибиз кайрымдуу болойлу. Башка улуттун алдында биз тебеленмейли. Башка улуттун алдында биз ыйлап көз жашты төгүп көрүнбөйлү. Ынтымагыбыз биримдик бекен болсун, курч болсун. Мына ушундай иштер менен биз бирибизди көтөрүп алган кыргыздын намустуу уулу болойлу. Ушундай ишке чакырык кылабыз. Биз Кудай буйруса, мына азыр алынып аткан биз канча өмүр жашаса, ушу биздин салып аткан ушу майыптыгы боюнча үйүнөн чыга албай аткан мекендешибиз канчалаган тамчы жаанда тосуп тура турган тосмо болуп турат, бул калкан болуп турган бул лиз канча жылдар бою туруп, канчалаган тамчыды тосуп турган лиз ошончо сооп болуп турган болсун. Канча сооп болуп турса, ушу биз үчүн Кудайдын алдында жүзүбүз жарык болсо экен деп атабыз. Анан Кудай буйруса биздин ушул кылып аткан ишибизге Кудайым өзү жасаган ишибизге жараша соопторду жазган болсун. Кудай буйруса ушул Кудай берген ырыскы Кудай жолунда жумшалып турсун. Буйруса Кудай берген убакыт Кудай жолуна жумшалыш керек.
муну биз кылсак кылбасак дагы мен бул ошко келсем келбесем дагы, Нарынга барсам барбасам дагы, Баткенге барсам барбасам дагы, мындай ишти кылсак кылбасак дагы бүгүнкү кымбат өмүрлөр өтө берет, кете берет. Бүгүн биз курсагыбыз ач болсо да, ток болсо да бул күн эсебинде жакшы иш кылып калайлы. Менин чоң максатым акчасы жок кедей эмес, максаты жок кедей деген. Бирок биздин алдыда чоң акчалары жок болсо дагы чоң максаттарыбыз бар. Ал максатка жетүү үчүн биз колубуздан бар келген мүмкүнчүлүк жумшайбыз. Биздин акылыбыз жетет, колубуздан келет. Бүгүн алыбызга жараша иштер жасап атабыз. Бирок ушул кылган ишибиз буйруса мындан да күчөп биз арык чабып атабыз. Биз арык салып атабыз. Бул арык сооп ага турган арыктар. Бул сом эмес, сооп агыш керек бул арыктан деп дайыма чакырык кылабыз. Ушул арык Кудай буйруса кеңейип, чоңоюп, көптөгөн кыргыз кубанып, сүйүнүп, биздин жакшы ушул кылып аткан иштерде ийгилик болуп, көптөгөн кыргыздарды үйлүү жайлуу кылып, көзүнөн жашы төккөн эненин көзүнөн жашын сүрүп, татыктуу уул болойлу. Чакырык кылам. Келгиле биздин катарга, биз менен бирге сапарлаш болгула, урматтуу мекендеш. Ошон үчүн сиздерди кайрымдуу болууга, мына азыр Кудай буйруса бул иште жүктөлүп, ошол үйгө алып кетүү алдында турабыз. Кудай Kırgızım eçen kılım baskan, Çırgaldın kuraldın da damın tattan. Kuralın can düşmanda bildirbesten, Çırgaldın boloruna ümit artkan. Atabız Erman Astay şerleri da algılap sürüp dayım namız tapkan. Babalar basıp ötkön joldu basbay, atalar aşıp ötkön tonu aşpay. Kırgızım emne mınça münkürödün, kündüzü çırak karmap jolun tappay. Şerilerin batırların joktuğundan, tüm bolup turat ümit tağı atpay. Namıstan kuykalanıp kökürögüm, birinde birikbesden sögülömün. Mınçemle maydalandım kırgızım dep, dendar o hargıl oyga çömülömün. Bugün men bir çındıktı ırda perem, çeyrekbay, çıçalabay uğup turgun ötünörüm. Kehidim geset işte barmağımdı, bir albay büt kırgızga jardamımdı. Görgöndö kүйüp ketem baş kulutka, basınıp başты жерге salganımdı. Attingay türkük bolor kamçıga sap, namıska jarar bir kalbaganbın. Ош областынын Араван районунун мынакей Гүлбар айылында турабыз. Мына сиздер көргөн бул жерге биз мындан бир канча күн мурда келгенбиз, ай мурда келгенбиз. Бул турган участок мынакей өзүнүн жашап аткан жеринин участогунун жарымысын берген, 4 сот экен. Ушул кенен ааламда батып жашасак болот экен. Ошону батып жашасак болот экен дегенге үлгү болуп аткан биздин ушул жердеги Ахмат деген мекендешибиз. Ошол Ахматтын үй бүлөсүнө, ошонун Ахматтын бүгүнкү күндө апасына, ошого татыктуу тарбия берген мына Чыңгыз деген биздин мекендешибиз, мына тайкеси болот экен. Мындай адамдар дүйнөдө көп болсун. Пейлигенен адамдар жер үстүндө жашап атабыз, гектарлаган жерлерди багындырып алып алып, кучагыбызга камтып алып, канчалаган высотка үйлөрдү салып алып, завод фабриканы куруп алып, бүгүнкү күндө ушундай бир жети баштуу ажыдардын кейпин кийген кичинекей адамдар чоң бир нафсинин командыгы болуп, ошонун кулу болуп жүргөн мекендештерге
үлгү болуп аткан мындай мекендештер көп болсун. Ушундай бир кичинекей өзүнүн жер тилкесинен бирткесин бөлүп туруп, ырыскысынан тең бөлүшкөнгө анын кудурети эрки жеткен мекендештер көп болсун. Мына ушул жерден бирөөнүн айтып даражасын көтөрүү эмес. Ушул жерде салынып аткан үй, бул салынып аткан үй, мына келген мынау кирпичтер Москвада иштеп, бир орустун эшигин алдын шыпырып, бирөөнүн короосун шыпырып, ушундай кыйынчылык менен акча таап, мээнеттенип акча таап, тапкан мээнетинен ушул бир тууганыбыздын үйлүү болуп калышына себепкер болоюн деп мына салган аманатка, сиздерден келген аманат эч бир адамга кыянат кылдырбастан жыгаштары келип, тез аранын ичинде мына жер тилкесин кызыл китеби менен оформить этип белек кылган Ахмат бир тууганыбыз. Ага мынакей фундамент куюлуп, мына стена туруп атат. Эми бүгүн мына лис алынды, жыгаштар даяр, буйруса үстү чатыры жабылат. Мына сиздер көрүп турган биздин эжекебиз. Мына бул эжекебиз, мына мекендешибиз. Урматтуу бир туугандар. Мына биздин кичинекей кыргыз мекендешибиз жатат Бешикте. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Балким биздин бул мекендешибиз Аллах насип кылса, кыргыздын намысына бир жараган уул болот, Кудай буйруса. Анан бүгүн минтип эне кыйналып турганда ушундай сиздер көрүп турган мына чатырды караңыздар. Мына чатырдын ичинде азыр жашап атат. Жамгыр жааганда үстүн скоштоп жашап атат. Бүгүн да жамгыр жааса, мына кечеүнкү жаадан ичине суу кирди дедисе, төшөк паластардын баары суу болуп калыптыр. Урматтуу бир тууган, мен ушул жерде бүгүн конок болуп жатсам, ушул эненин бир күндүк жашоосун мен бир эле күндүгүн көрөт элем. Эгер сиз хан сарайда бир евро ремонту бар үйдө жашап аткан болсоңуз, мунун үйгө келип бир күн конок болуп кетсеңиз, сиз бүгүнкү жашоо шартты билип алат элесиз. Мен ушул кайрылууда айтат элем, уялган аталарга айтат элем. Аталар, агалар, мындай уялбайлы Марскага түшкөндөн. Биздин бутубуз бар, басып барып Марскага түшкөнгө шүгүр дейли. Кудайга шүгүр дейли. Буту баса албай канчалар жатат. Шүгүр дейли, уялгандан ордуна шүгүр дейли. Мындай акыбалда жашаган жашоону сизге берсе, тагдырды берсе, эмне дейт элесиз? Кимге айтат элесиз арманыңызды? Ошон үчүн арманыңызды айта турган ушу кыргызга жардам берсе деген үмүттө биз ушул ишти жасап атабыз. Анан Кудай буйруса мынакей пайдубалы туруп, крышасы жабылган турат. Мына биздин мекендешибиз мынакей кичинекей 2 наристеси менен мына ушундай жашоо шартты биз түздөн түз чагылдырып көрсөтүп, бирөөнү алдабай, алдатпай, дарекет жеткизип, болгон нерсени болгондой чагылдырып айтып турууну туура көрүп атабыз. Мына Москвада иштеген жана маршрутка айдаган бир туугандар, бизге аманат кылып салган мекендештер, сиздер салып аткандар билесиздер. Кимдерден жардам келип атат, биз салып атасыздар. Берилген аманатыңар дарекет жетип аткандыктан мынакей маалымат жалпыңарга ар бириңиздерге бирден берүүгө биз мүмкүн жетише албай атабыз, мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошон үчүн Алла ыраазы болгон болсун. Мынакей эжекебиз кубанычыбыз менен тең бөлүшүп, ошол мынакей мекендештерге чоң рахмат. Сиздер ушунчалык жардам берип атасыңар. Алла ыраазы болсун. Мына жыгаштары да келип түшүп үйдүн дубалы көтөрүлүп калды. Тең үйүбүзгө кирип калсак жакшы болот эле. Сиздерге рахмат. Сүйүнгөн мен сөзүмдү эле таппай калыптым. Кар суу болуп азыр матрасты коюп отурабыз. Мына кызым 2 күндөн бери ыстымалап оорутат. Эртең менен дагы ыстымалап калыптыр. Суу коюп калганды. Көптөп күнөттөрдү да суу ишибиз. Буйруса биз да колубуздан келген бар мүмкүнчүлүктү жумушап атабыз. Кудай буйруса эжеке, Аллах насип кылса. Сага дагы рахмат азамат. Ушул Россияда иштеп жүргөндөрүң Кудайым колдонсун. Эмне ниет кылган болсо ошол ниеттериңди көңүлүм. Мына келген акчаларынан чыгаштар дагы калды. Ушул дубалы көтөрүлүп калса жакшы болот. Буйруса. Кудай буйруса аракет кылабыз, толук аракет кылабыз, батыраак бүтүргөнгө аракет кылабыз бул болгон жерде. Жамгыр жаап, мына ал жактан суу кирди. Эмнеге кирди? Төшөктөрүм көл болуп, анан кийин мына матрасы жак болуп атат. Өзүм деле 2 күндөн бери күтүм ооруканча баса албай атам. Сууктанчы.
Анан мына өтө жакшы скотчту атабы. Жаңы скотчтоп койгонсуз. Өтө жакшы скотч тамчы өтүп атат анда. Ай Аллахым, Кудайым. Суук болуп пешенебизге күн дагы тынбай эле жаап атат. Түндө калың кийимдерди кийип жатабыз түндө. Балдарыбыз илтен балам бешиктен чечип берип так закта. Суук болуп. Анан мынакей урматтуу мекендештер, кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деген улуу аталарыбыз. Биз ошол улуу биздин атанын уулу болуп, Кудай буйрса элдин уулу болуп, мына ушундай жашоо шартты көрүп туруп, мен таластыкмын, мен көлдүкмүн, оштукмун, баткенчисиң деп бөлүнбөстөн жапатырмак кыргыздын уулумун деп иш жасаганга чакырык кылабыз. Анан муногу үйдү эгер биз бүтүрүүгө дагы да аракет кылып, дагы да салым кошууңуздарга биз чакырык кылабыз. Биз жардам сурап кайрылбайбыз. Сунуш, жөн гана сунуш. Эгер ушундай тагдырга сиз кайдыгер карагыңыз келбейби? Ушундай жашоо шартта жашашлыкка сиз кайдыгер эмессизби? Анда келиңиз. Кудай ыраазылыгы үчүн, Кудай берген ырыскыдан Кудай жолунда жумшап турууга чакырык кылабыз жөн гана. Эгер бул үй быйыл ал күчүбүздөн бизге өкмөт тарабынан жардам албайбыз, башка улуттан жардам албайбыз. Биз ынтымак менен кыргыз деп күйүп жанган мекендештин гана колдоосу менен иш жасап келебиз. Эгер биздин колдоо мындай иште болбосо, бул үй бүтпөй быйыл. Мына ушул үйдө да жашаш керек. Эми акыбалды айтпасак да сиз жакшы билесиз. Ошон үчүн мындай акыбалда таштабайбыз. Кудай буйрса аракет кылабыз. Кудай буйрса. Анан могул эмелер бүгүн крыша листтер жабылсайчы, анан эч кимдин айнектерине дагы балким мен ушул жерден кайрылып айтам да. Оштогу пластик чыгарган, ошондой иштеген мекендештер. Ар бириңиздер бирден лис айнек берсеңер, но үйдүн айнеги бүтүп калат да. Эми Кудай берген ырыскыдан садака катарында бир сунушта бул менден жөн гана. Ушундай иштер жасасаңыздар, мына адрес болсо Ош областынын Араван районунун Гүлбар айылында. Ушул эжен номериңиз канча эле? 0773 0773 65 54 07. Ушул номерге байланышсаңыздар, эжен өзү менен байланышасыздар. Балким кандайдыр бир салымыңыздар болсо, түзмө-түз байланышып келип, Кудай ыраазылыгын тапсаңыздар болот. Мына момундай кичинекей биздин наристелерди кубандырып коюңуздар. Балким бул бүгүнкү кылган жакшылык эртеңки акыретибиз үчүн мындай кичинекей мекендешибиз жаратканым ишылып бизге күч кубат берсин Аллахым. Мынакей сиздер көрүп турган үй буйруса жакынкы араларда бүтүү аракетиндебиз. Кол сунган бардык мекендештерге Алла ыраазы болгон болсун. Кудай буйруса күндөн күнгө күчкө толуп, ушундай жакшы иштер көбүрөөк жасалып, анан эл батасына татый турган иштер көп болсун буйруса. Зымырап өмүр алга шашып барат, байлыгың бийлигиң да бар калат. Бийликтен көз каткан бурадарлар, акыры жамынарың бос топурак. Жасаган ар бир ишке жооп беребиз, жараткан Кудай өзү карап турат. Кыргызым ушунча да токтололу, жараткан Кудай бизди карап турат. Жараткан Кудай бизди карап турат. Кыргызым ушунча да токтололу, токтотпосо Кудай бизди чында урат.